Кудайдын чакырыгы 5-май. Долбоорлор, үй тапшырмалар, төлөмдөр, жолугушуулар, үй бүлөлүк милдеттер, жыйындын жашоосу мунун баары биздин көңүлүбүздү, убактыбызды талап кылат. Анын үстүндө катуу мөнөттөр, катуу көзөмөлдөөчүлөрдөй болуп, дайыма стресс алып келет. Мунун баары менен кантип күрөшө алабыз? Балким биринчи кадам бул өзүңө эс алууга, ойлонгонго убакыт алуу. Аюп китебинин 12-бөлүмүндө биз маанилүү бир чындыкты окуйбуз. Чынында жаныбардан сурасаң, ал сага үйрөтөт. Асмандагы чымчыктан сурасаң, ал сага кабарлайт. Же болбосо жер менен маектешип көр. Ал сага акылына саат айтат. Деңиздеги балыктар да сага айтып беришет. Ушунун баардыгын көрүп туруп, муну Теңирдин колу жаратканын ким билбейт? Аюп Кудай дүйнөнү жаратканын билген жана бул түшүнүк ага адамдык күчтөн ашкан стрессти көтөрүүгө жардам берген. Анын жашоосу чаңдай болуп талкаланып кетсе да, ал жаратылышты карап, ошол аркылуу Кудайдан таяныч тапкан. Жаратылыш Кудайдын сүйүүсүн жана камкордугун кантип чагылдырып жатканын ойлонуп, ал сооруну чалган. Ушундай эле нерсе бизге да жардам бере алат. Кайсы жерде болбогула, чоң шаардабы же кичинекей жердеби, Кудай баарына өмүр берген. Сага дагы, мага дагы. Балким азыр компьютерди өчүрүп, телефонду четке коюп, сыртка чыгып, айланаңдагы дүйнөгө жакшылап көңүл бура турган эң ылайыктуу учурдур. Эгер ушуну кылсаң, чоң мүмкүнчүлүктү жана айып тапкан сооронучту сен да табасың. Же болбосо жок дегенде эс алып, өзүңө эскерте аласың. Баардык мөнөттөрдүн жана окуялардын ортосунда Кудай бар.